Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабактын темасы тексти редакторлоо. Бүгүнкү сабактын максаты бүгүнкү сабакта биз текстти редакторлоо жөнүндө түшүнүк алабыз жана текстти редакторлоонун ыкмаларын үйрөнүп алабыз. Ошондой эле клавишалар жана клавишалардын комбинациялары менен иштөөнү үйрөнөбүз. Анда жаңы темага кирүүдөн мурда өтүлгөн темаларды кайталап алалы. Бул жерде текст процессор деген эмне, текст информация жана анын объекттери, текст файл жана текст файлдын кеңейтилиши, текст киргизүүдө сакталышы керек болгон эрежелер, кандай эрежелерди эске алышыбыз керек жана тексттик файлды түзүү жолдору. Эми окуучулар ушул суроолорго көңүл коюп, ар бириңер жооп бергенге аракет кылгыла. Себеби бул өтүлгөн темаларды кайталоо бул жаңы теманы дагы да жакшы түшүнүүгө бөлгө түзүп берет. Анда бүгүнкү сабактын планы бул текст редакторлоо деген эмне, биринчи план, экинчи текст редакторлоо ыкмалары, ошондой эле сабакты үчүнчү бышыктап жыйынтыктайбыз. Жана бул ушул темада кездешкен түйүндүү түшүнүктөр бул жерде. Эми биринчи план текст редакторлоо деген эмне? Текст редакторлоо кайсыл учурда жүргүзүлөт? Текст редакторлоо, мисалы биз текстти туура эмес жазып алышыбыз мүмкүн. Же болбосо кандайдыр бир оңдоп түзөөлөрдү киргизишибиз мүмкүн, толуктоолорду киргизишибиз мүмкүн. Ошол учурда текст редакторлоо жүргүзүлөт. Текст редакторлоо демек бул тексттин мазмунуна өзгөртүү киргизүү процесси болуп эсептелет. Демек биз текстти редакторлогенде анын мазмуну өзгөрөт. Эми ошол текстти редакторлоодо курсорду каалаган жерге алып барууга бизге бул курсорду башкаруучу клавишалардын топтому жардам берет. Бул биринчи бул жебелер оңго солго өйдөгө ылдыйга курсорду каалаган жерге алып барганга бул жардам берет бул клавишалар. Ал эми андан сырткары бул жерде home деген бул саптын башына алып барат курсорду. Ал эми эгерде контрол менен чогуу бассак, бул клавишалардын комбинациясы тексттин жалпы тексттин башына алып барат курсорду. End болсо бул саптын аягына алып келет, control end бул ошо тексттин аягына алып келет курсорду. Андан сырткары page up бул барактын башына алып барат, control page up бул бир бетке өйдөгө чыгарып курсорду алып барат. Андан сырткары page down бул барактын аягына алып келет. Эгерде control page down'ду чогуу бассак, анда бир бетке төмөн алып түшүп берет. Түшүнүктүү болдубу? Биринчи план демек текст редакторлоо деген бул тексттин мазмуну өзгөртүү киргизүү болуп эсептелет. Керектүү жерге редакторлоо жүргүзүү үчүн курсорду ошол жерге алып барышыбыз шарт экен. Ал курсорду алып барууга бул жердеги клавишалар жардамчы болот экен бизге. Анда түшүнгөн болсок, экинчи план бул редакторлоо ыкмалары. Редакторлоо ыкмалары бул азыр мен практикалык түрүндө дагы көрсөтөм. Бирок ошол редакторлоодо бизге жардамчы болчу бул жерде дагы клавишалардын топтому бар. Бул delete, бул символдорду солдон оңго карай өчүрүү, backspace символдорду оңдон солго карай өчүрүү, Ctrl A бул жалпы белгилөө, ал эми көчүрүү Ctrl C клавишасы аркылуу ишке ашат. Ал эми коюу кызматы Ctrl V, Ctrl X бул кесүү функциясын аткарат, Ctrl F табуу, Ctrl H бул алмаштыруу жана Ctrl Z кайтуу же болбосо жокко чыгаруу, акыркы кыймылды жокко чыгаруу. Эми практика жүзүндө мен силерге көрсөтөйүн. Биз мурдагы сабакта WordPad'де тексттик файл түзгөнбүз. Эми силерге түшүнүктүү болуш үчүн бул жерде кичинекей эле текст даярдап койдум. Редакторлоодо көрсөткөндө дагы түшүнүктүүрөөк болсун деп. Эми бул жерде мен мурдагы сабакта айтпай кетиптирмин, ошону айтып коеюн. Карагыла, бул жерде биз текстти киргизүүдө эске алынчу эрежелерде бир текстти киргизүүдөгү эске алынчу стандарттарды айтпай кетиптирбиз. Стандарттар бул тексттин шрифти бул Times New Roman
шрифти болушу шарт. Бул стандарт шрифт болуп эсептелинет. Ал эми ошол шрифттин размери бул 12 болушу керек. Бирок мен азыр 14 кылып өзгөртөйүн, себеби силерге дагы жакшыраак көрүнүшүн же болбосо 16 кылып эле өзгөртөйүн, силерге дагы даанараак көрүнсүн. Эми бул абзац бул тап аркылуу берилет, тап аркылуу берилет. Эми карагыла, бул жерде курсорлорду текшерип көрсөк болот. Курсорду башкаруучу клавишалар аркылуу, мисалы биз home менен бул саптын башына алып барат, end болсо саптын аягына байкадыңарбы? Бул курсор саптын аягына келип. Ал эми page up бул беттин башына, page down бул беттин аягына, бул жерде тексттин аягына алып келди. Эми карагыла, бул жерде андан сырткары оңдон оңго, солго жана өйдөгү ылдыйга бул жебечелер курсорду бизге жылдырып берет. Эми редакторлоодо бул жерде эгерде символдорубуз жетишпей калса, же болбосо символдор ашып кетсе, анда биз backspace жана delete аркылуу гана редакторлоо жүргүзүп койсок болот. Бул backspace оңдон солго карай өчүрөт, оңдон солго. Ал эми delete солдон оңго өчүрөт. Мисалы, бул жерде алардын астында турат, бул демек delete бассаңар, бул солдон оңго карай өчүрүп жатат. Эми аны кайра калыбга келтириш үчүн Ctrl-Z менен басып коюп жетиштүү. Эми карагыла, бул биринчи ыкмасы. Бул буфер обмена аркылуу жүргүзүлөт. Эми буфер обменада байкаган болсоңор, бул жерде вставить, вырезать, копировать, коюу, кесүү жана көчүрүү командасы турат. Бирок байкаган болсоңор, үчөө тең жанбай турат, неактивный болуп турат. Эми карагыла, кандайдыр бир тексттин фрагментин кесип алууда же көчүрүүдө сөзсүз түрдө биринчи белгилөө жүргүзүлүшү керек. Мисалы, мен жайкы эс алууда айылга чоң атамдыкына барам десе, деген сүйлөмдө кандайдыр бир тексттин фрагментин, мисалы, эс алууда деген фрагментин эмне кылалы, копировать этели. Көрдүңөрбү? Бул белгилеген учурда булар күйөт. Копировать этели. Копировать этип, копировать басканда бул уже вставить күйдү. Эми көчүрүлгөн нерсе сөзсүз бир жерге барып коюлуш керек. Мисалы, бул жерге чоң атамдыкына деген сөздөн кийин кайра эмне кылалы, коелу. Анда эмне деген сүйлөм пайда болуп калды? Мен жайкы эс алууда айылга чоң атамдыкына эс алууда барам деп. Бул жерде эмне болду? Сүйлөмдүн мааниси бузулду, же болбосо мазмуну өзгөрдү. Эми бул копировать аркылуу, көчүрүү аркылуу. Эми кесип алуу аркылуу, мисалы, мен жайкы эс алууда деген тексттин фрагментин эмне кылалы, кесип алалы, алып барып, мисалы, чоң атамдыкына деген сөздөн кийин эмне кылалы, коелу. Анда эмне деген сүйлөм пайда болду? Айылга чоң атамдыкына мен жайкы эс алууда барам. Бул жерде дагы эмне болду? Мазмун өзгөрдү. Демек, бул редакторлоо болуп эсептелет. Эми бул биринчи жолу болуп ыкмасы. Эми ушул эле командалар, ушул эле иш-аракет бул эми контексттик меню аркылуу жүргүзүлөт. Эми бул жерде экинчи сүйлөмгө, мисалы, контексттик меню аркылуу жүргүзсөк, мен да жайлоого барып чоң атама жардам берем. Эми карагыла, мында мисалы, жайлоого деген сөздү копировать этебиз. Контексттик меню аркылуу. Контексттик меню бул мышканын оң жагын басканда чыгуучу командалардын тизмеги. Копировать этебиз, алып барып, мисалы, жардам деген сөздөн кийин эмне кылалы, коебуз, ставить. Мына, мен да жайлоого барып чоң атама жардам жайлоого берем. Бул сүйлөмдөгү такыр мааниси өзгөрдү. Же болбосо кээ бир кой кайтарам дегенде, мисалы, кой кайтарам дегенде эмне кылабыз, кесип алабыз, алып барып, жана деген сөздөн кийин коелу. Анда эмне деген
уйларды айдап келем, козуларды жана кой кайтарамлактарды корого киргизем. Мында дагы тексттин мааниси өзгөрдү. Бул контексттик меню аркылуу жүргүзүлдү. Эми мындан сырткары бул клавишалардын жардамы аркылуу бул ушул эле функцияларды аткарсак болот. Бул Ctrl X бул кесүү кызматы, бул жерде кызматы кечиресиңер. Ctrl C бул көчүрүү кызматы. Түшүнүктүү болдубу? Демек, бул редакторлоо деген ошол тексттин мазмунун өзгөртүү аркылуу жүргүзүлөт экен. Эми мындан сырткары бул жерде бизде кичинекей эле текст алынган үчүн, мисалы 100 барактуу, 200 барактуу текст болгон учурда ошол тексттин ичинде бир эле сөз, мисалы канча жолу кайталанды, аны жана кайсыл абзацтарда колдонулду, аны дагы поиск же болбосо Ctrl F функциясы аркылуу аныктап алсак болот экен. Аны кантебиз? Поиск эмне деген сөздү табалы. Мисалы мен деген сөз, мен деген сөз бул кичинекей текст болгон үчүн бизге канча сөз бар экендиги даана эле көрүнүп турат. Бирок ушуну мисалы 100 беттүү текст деп элестетсек, анда мен деген сөз канча жолу? Найти бул жерде бар экен, көк менен белгиленди. Бул жерде бар экен, ошо бул жерде. Демек 3 мен деген сөз бар экен, мен деген сөз бар экен. Эми карагыла, ушул бул окшош сөздөрдүн ошону өзгөртүү да мүмкүн. Ал замена аркылуу ишке ашат. Замена же болбосо Ctrl H, замена. Мен дегенди табып, эмне дегенге өзгөртөлү? Менин дегенге өзгөртөлү, мисалы. Мен дегенди таап, менин деген сөзгө өзгөртөлү. Эми карагыла, найти далее. Бул жерде 3 жерде мен деген сөз бар. Эми заменить. Всё. Байкадыңарбы, бул жерде менин же кыйсалууда барам. Менинин бул өзү менин деген сөз болчу, ага дагы менин деп өзгөрдүм. А бул жерде дагы ошондой болчу, дагы менин деген сөз келген үчүн эки ин мүчөсү болуп калды. Түшүнүктүү болду? Заменить. Демек, бул заменить ушундай бир сөздөр бир аны оңой гана таап жана алмаштырууга мүмкүндүк берүүчү команда болуп эсептелет экен. Анда редакторлоо түшүнүктүү болгон болсо, силер дагы ушундай бир текст файл түзүп, каалагандай маалымат киргизип, анын үстүнөн редакторлоо ушул командалардын жардамы жана клавишалардын жардамы аркылуу жүргүзөсүңөр. Анда түшүнүктүү болгон болсо, анда сабакты бышыктайбыз. Сабакты бышыктоодо бул жерде жогоруда айтылган маалыматтардын ичинде суроолор түзүлдү. Бул редакторлоо деген эмне? Редакторлоонун ыкмалары жана курсорду башкаруучу клавишалар, ошондой эле редакторлоодо колдонулган клавишалардын комбинациялары. Бул жерде клавишалардын комбинациялары берилди. Ушул клавишалардын комбинациялары жөнүндө айтып бересиңер. Демек, ар бир окуучу ушул суроолорго жооп бергенге аракет кылгыла. Баары жогоруда ушул суроолордун жообу жогоруда айтылып өттү. Анда түшүнүктүү болгон болсо, тапшырма 8-89 беттерди окуйсуңар, конспектлейсиңер ошол видео уроктон жана клавишалардын функцияларын жаттайсыңар. Биз клавишалардын функцияларын мурдагы сабактарда жазганбыз, жана кошумча бүгүн бул жерде дагы редакторлоого керектелүүчү клавишалардын функциялары жазылды. Анда тема жана тапшырма түшүнүктүү болгон болсо, анда саламатта калгыла.